Кирип келе жаткан жаңы жыл бардыгыбызга жакшы тилектерди, жакшы ойлорду, ден соолукту, молчулукту, токчулукту, ынтымакты ала келсин. Дал ушундай жагымдуу маанай менен Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында кала мэринин жаңы жылдык балатысы өттү. Кичинекей бөбөктөрдү тосуп алган аяз кыз аларга аруу тилектерин ыроолоп, жаңы жылдык сыйкырдуу жомоктор дүйнөсүнө узатты. Ал эми залдын ичинде балдарды ыр бий менен коштолгон концерттик программа күтүп турду. Балаты майрамына жалпы 1108 бала келди. Алардын арасында номер 67 гимназиядан келген Гүлзар Абдисаматова да бар. Ал 9 жашта. Каарманыбыз Бишкек шаардык мэри тарабынан уюштурулган жаңы жылдык кечеге алгачкы ирет катышууда. Гүлзар бул жылы Аяз атадан китеп белекке алууну кыялданат. Аяз ата мага чакыруу белегин берди. Мен майрамга келдим. Бүгүнкү майрам мага абдан жагып атат. Ырдагандары да кооз, кийимдери да кооз экен. Мен бүгүнкү майрамда Аяз атадан китеп белек алгым келет. Жаңы жылдык балаты ар жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланган майрам. Эрежеге ылайык мындай майрамдар республиканын 7 облусунда уюштурулат. Анда балдар түрдүү мультфильм каармандары Аяз ата менен Аяз кызды көрүп сыйкырдуу жомок дүйнөсүнө сүңгүп киришет. Балаты майрамга келген кичинекей коноктордун кубанычында чек жок. Сарытала түзүндө, будай бушат күзүндө, жешири сидарында, күнөрөнү жүзүндө, ал будайга экидер, баба деп кам дегендер, аякта шайталады акнын жегендер. Жаңы жылдын жылдызы деп аталган спектакль кызыктуу жана күлкүлүү окуялар менен коштолду. Как бывает только в сказке, шындырынды басканы. Ошондой эле балдар кыргыз кар кишисинен сырткары ар улуттун аяз аталарына күбө болушту. Спектакль балдарга эле эмес, чоң муундун да купулуна толду. Хотелось выразить благодарность. Мен кала мэрине балдар үчүн ушундай кооз балаты майрамын уюштуруп берген үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Өзүңүздөр байкагандай, бул жердеги майрам менен балдарды боорукерликке, ынтымактуулукка үйрөтүп, аларга мындай майрамдарды тартуулоо маанилүү деп эсептейм. Анан эң мыкты номерлер көрсөтүлдү. Балдар аябай кубанычты. Мен оюмча ата-энелерге да бул майрам абдан жакты. Жеткинчектерди алдыдагы жаңы жыл менен куттуктаган кала мэри алардын окууларына ийгиликтерди каалады. Аны менен кошо өспүрүмдөрдү татыктуу инсан кылып чоңойтууга салым кошкон тарбиячы мугалимдерине, ата-энелерине бакубат жашоо тиледи. Негизи бул жылда өтүп жүргөн иш-чара, мэрдин ёлкасы. Өзгөчө жаңы жылды чоң адамдарга караганда балдар аябай күтүшөт да. Бул биздин кылып аткан ишибиз болгон кылган кызматыбыздын баары балдар үчүн, балдарыбыздын келечегибиз. Балдарга бүгүн жаңы жылдын астында жакшы маанай тартуулап, балдарга ийгилик каалап, майрамды менен куттуктап бүгүн белектерин тапшырабыз. Ошон үчүн балдардын азыркы көрүп аткан болуп аткан иш-чарада биз колдон келишинче балдардын көңүлүн көтөргөнгө, балдардын оюн тапканга, балдар эмнени каалап атканын биз ошону чагылдырып, азыркы жанагы жомокто да ушуну биздин Табирик театр ушуну көргөзүп атат. Майрамдык балатага келген коноктор үчүн көрсөтүлгөн спектакль Табирик балдар театрынын 250 жаш артисттери тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын аягында бардык балдарга таттуу белектер тапшырылды. Жанар Абдуллаева, Самаган Тайырбеков, 5 канал.